Мыйзамдарды карайсыздар. Базарда бааларды карабайсыздарбы? Биз эми базарларды баарларды карабайбыз. Ал атаандаштык негизинде болот. Эми өзүнчө мисалы табигый монополчулардын бааларын карайбыз. Вот, анан эми баягы мамлекеттик муниципалдык ишканалар өздөрүнүн мисалы кызматтарын ошо биз менен бааларын, тарифтерин макулдашылат. А так негизи көпчүлүк немеде бул эркин соода базар болгондугунан атаандаштык негизинде баалар коюлат да. Сиз азыр биздин заправкаларда бензиндин баасы канчадан билесизби? Дизелдин баасы канча? Так, мен сизге айтайын азыр. Бензиндин баасы эми ар бир немелер боюнча мен айтып кетсем, мисалы Газпром, Бишкек Петролиум дегенде мана бизде жума сайын бул боюнча биз анализ жүргүзөбүз, ар бир заправкалар боюнча, компаниялар боюнча. Мен айтып кетсем, мисалы акыркы мисалы февралда ошол өткөн жылдын аягы менен салыштырганда ошо баалар арзандаган, мисалы А80 5-6%га чейин, А92 4%. Баасын айтыңыз канча? Баасы мисалы мен сизге айтсам, Газпромдукунда мисалы А80 14 сом 90 тиын, мисалы 40 сом, А92 42 сом 50 тиын, 95 43 сом 50 тиын. 92 42 сом дедиңиз, э? Эми дизелдин баасы канча? Дизелдин, солярканын баасы. Дизелдики Газпромдукуна 45 сом 50 тиын. Бишкек Петролиумда 45 сом 50 тиын. Роснефтикинде 45 сом. Ред Петролиумда эң арзан 43 сом 50 тиын мисалы да. Жакшы экен, бааны билет экенсиз. Оптом баасы канча билесизби? Оптом баасы булда менде бар маалымат. Мисалы биз негизи оптом баасы ошол Россиядагы Жок, Бишкектеги базалардын оптом баасы. Бишкектеги Россияны айтпай эле коеюн. Эми бул оптом баасы менде азыр ал жок. Мисалы именно мо отпускнойлорду мисалы маалымат алганда алар бизге берип турат. Бул да конфиденциальный информация болуп эсептелинет. Бирок алда бизге маалымат берип турушат да ошол нелер боюнча. Маалымат берсе айтпайсызбы, эмне секретинде? Жок, бул эми Айта албай атасызбы? конфиденциальный деп берет да бул маалыматтарды. Мен именно мо мониторинг автозаправкалар боюнча айттым. А именно мо айткан немелер боюнча бул конфиденциальный. Мен сизге өзүнчө берип коеюн, анда эсте уруксат. Жок, сиз айтканыңыз туура эмес, бул эмнеге секрет? Оптом сизде сговору бар балдар менен. Анда мен айтып коеюн, бүгүнкү оптом баасы, дизелдин баасы. Нефти базарда 40 сом. Заправкада 45 сом. 92'nin баасы 32 сом, заправкада 42 сом. 10 сом кошуп атат, 10 сом. Түшүнүп атасызбы? Мировой рынокта нефтин баасы түшүп атат. Сиз бойда жашыруунду айтпай атасыз. Демек сиз сговору бар, айта албай атасыз. Жок, мен сговор эмес. Бул Аны айтпай атасыз анан. 10 сом кошуп атат заправка, 10 сом ортосунда. Баяк буга чейин айтылып кеткенде, бул эми коммерческий тайна болушу мүмкүн. Ошол конфиденциальный деп бизге берип атат. Ошондуктан монда биз ачык жарыяланган болбойт. Мен өзүнчө ошол материалдарды сизге мен бергенге даярмын. Ошо биз алып аткан немелерди сизге бергенге даярмын. А так мен айткандай АЗСтердеги жума сайын өткөрүп аткан мониторинг боюнча бааларды мен айтып кеттим. Урматтуу төрага, сизге карап кетсем, бизге кайрылып атат, Оштон кайрылып атат, Түштүктөн, Түндүн кайрылып атат. Заправкада баасы өтө кымбат деп. Оптом баасы түшсө да түшүбөйт. Бунуңуз болсо бизге секрет деп айтпай атат. Кондиционер деп. Туура эмес, ошого биз чара көрүп койсоңуз.